Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан мурдагы саламаттык сактоо министринин тууганы дары-дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалды. Кылмышка шектүү адамдын бөгөт чарасы аныкталганы, ал тергөө аяктаганча УКМКнын тергөө абагында камакта болору айтылды. Буга чейин Камчыбек Ташиев фармацевтикадагы мафия тууралуу бул уюшмага мамлекеттик кызматта иштегендерди аралашып кеткенин белгилеген. Мурдагы министр Космосбек Чолпонбаевдин бир тууган карындашы мафияны министрликтин деңгээлине чыгарып алгандыгы айтылган эле. Фарм мафияны биз азыр толук көзөмөлгө алдык. Мына депутаттардын арасында дагы, мамлекеттик чоң кызматкерлердин арасында өздөрүнүн фарм компаниялары барлар көп. Мурдагы министр мына жанагы Космосбек Чолпонбаев деген. Ошонун бир тууган карындашы бар экен. Алар толук бойдон ушул министрлик здравоохранениянын деңгээлине чыгарып алышкан мафияны. Демек, биз аны түшүрүшүбүз керек. Biz аны түшүрүшүбүз керек, элге доступный лекарствону дары-дармекти жеткизип беришибиз керек. Ал арада Ош облусундагы Ноокат шаарынын мэри менен мурдагы спикери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шек саналып кармалган. Кармалгандар 2017 жылдан 2021 жылга чейин казынага 15 миллион сом зыян келтиргендиги аныкталган. 98 беренесине ылайык Ноокат шаарынын мэри жана мурдагы спикер азыркы учурда Ноокат шаардык кеңештин депутаты кармалып, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда көрсөтүлгөн сотко чейинки өндүрүштүн алкагында күнөөлөрдү жоопко тартуу жана бюджетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Айтылуу Тайырбек Сарпашев кайра камалды. Ал буга чейин кармалып, бирок соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Эми Сарпашевке бөгөт чарасы өзгөртүлүп, тергөө аяктаганча УКМКнын тергөө абагында болот. Кумтөр кенине байланыштуу коррупцияга шектелип жаткан мурдагы биринчи вице-премьер-министрге айып 2017 жылдагы документтер боюнча тагылган. Атайын кызмат жогорку саясий кызматта иштеп жатып, канадалык Сентара Голд компаниясынын өкүлдөрү менен ең ичинен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн аныктаган. Айтылуу Сарпашев көп мамлекеттик деңгээлдеги ушундай махинацияга аралашкандыгы жөнүндө көптөн бери ушундай кептер айтылып келет. Мурунку президенттердин учурунда дагы бул кол тийгиз болуп келген. Эгерде биз айта албайбыз, күнөөсү далилденсе, күнөөсү болсо, жазасын алыш керек ким экендигине карабастан. Укук коргоо органдары кармап, алардын кылмышын далилдеп атабы? Соттор ошого жараша чара колдонуш керек. Бул сот системасындагы чирип бүткөндүгү, аларды үй камагына чыгарып, же болбосо кандайдыр бир жеңил жазаларды колдонуп атат. Бул учурда УКМКнын тергөө абагында бизнесмен Эркин Салымбеков бир айга чейин калтырылды. Салымбеков Дордой дыйкан базарынын директору, ишкер Аскар Салымбековдун иниси болгон. Ишкердин эмне себептен кармалганы боюнча маалымат бериле элек, анын баш коргоо чарасы тандалып, сотко чейинки өндүрүш иши аяктагыча камакка алынган. УКМК кармап тергеп жаткан иштерге токтолсок, өткөн жылдын октябрынан кийин мамлекеттик кызматта отуруп коррупциялык иштерге аралашкан саясатчыларды жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоодон баштады. Андан кийин кумтөр иши башталып, алтындан кымырып дойлага отурган депутаттарга, мурдагы премьер-министрлерге иш козгогон. Алсак октябрь окуяларынан кийин Кримтөбөл аткан Камчы Көлбаев кармалып, мартта тилкат менен кайра бошотулган. УКМК Көлбаев мамлекетке 50 миллион сом төгүп чыкканын маалымдаган. Атайын кызмат февраль айында криминалдык топтун дагы бир мүчөсү Кадыр Досоновду кармаган. Досоновго жазык кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштыруу айыбы коюлган. УКМК мындай айып коюуга анын эч жерде иштебей, ири байлыктарды топтогонун негиз кылып сүрөттөрүн ачык жарыялаган. Бирок мен жеке пикиримде мурдагы бийликтердин мезгилине салыштырганда аракет бар, жыйынтык бар да. Бул деген нерсе чындап эле мурдагыдан сабак алып, азыр биз да ошондой болбойлук, уят болбойлук. Канча убакыт иштейбиз, бул бир Кудай билет, бирок иштеген убакта бир результат кылып коелу деп атат. Мына мэрлер, мамлекеттик кызматкерлер да, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы мыйзам бузулса камалып атат.
Камчыбек Ташиевдин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагалыгына келгенине 1 жылдын 100 болууда. Ал коррупционерлерди кармап, жегенин төлөтүп алуу аракетин баштаган жетекчи болду. Айтымында комитет үстүбүздөгү жылы коррупция менен күрөшүү аркылуу бюджетке 70,5 миллиард сом түшүргөн. Ал эми ага чейинки 10 жыл ичинде болгону 5-9 миллиард сомго чейин чогулган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан коррупцияга карата күрөш кызуу жүргүзүлгөнү менен коррупциялык агымдардын изи токтобой келет. Аткаминерлердин мамлекеттик кызматта жүрүп топтогон байлыктары ачыкталып, каражат менен кутулуу жолун тандап алышууда. Мындан улам мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз байыгандарга катаал чара колдонуу зарыл дешет. Коргоргандар кармайт экен, анан соттор алардын баш коргоо чарасын өзгөртүп эле, анан барып эле кылмыш составы жок, андай-мындай деп чыгып кеткен ушулар арбын болду. Ошондуктан мыйзамда алар эч жака буйтай албай турган, эч кандай аларга жеңилдик болбой турган катаал чаралар, катаал нормалар киргизиш керек. Мына ошондо гана анан ошол коррупционерлер мындай сестенип, коркуп, бала чакасынын келечегин ойлоп, андай кадамдарга барбашы мүмкүн. Мындан бир нече күн мурун соц тармактарда видео тараган. Анда Ош шаарынын мурдагы мэри Талайбек Сарыбашев уулун үйлөп той бергени Үлпөткө Ташиев Матраимовтага чакырылганын көрүүгө болот. Мындан улам депутат Дастан Бекешев УКМКнын төрагасын ууру менен бир тойдо болду деген таризде сынга алды. Ал эми Ташиев муну сындоо эмес, каралоо деп баалап, депутаттарды негизсиз критикалап, пиар жасоодон алыс болууга чакырды. Барвагла, может, где-то не надо ходить. Я вот это вам говорю. Я же не то, что вот... Нет, не то, что же я вам... Вот, скажите, подождите. извините меня такое. Да. Я впервые за год один раз пошел в той. Куран окутуга барам, а тойго мен бир жолу гана бардым. И то я еще раз вам говорю, о ком вы говорите. Раим Матраимовым за одним столом я не сидел, во-первых. Во-вторых, я вышел, говорил и ушел. В-третьих, я скажу, если бы даже сидел, я бы ничего не думаю, что это плохо. Потому что он, в отличие от других, заплатил 2 миллиарда сомов. Он заплатил. Если у него мы возьмем еще какие-нибудь нарушения, он дальше будет платить. Никто его крышевать не будет. Атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев 1 жыл мурун мамлекетти бүт кылмышкерлер, айрыкча уюшкан кылмыштуу топтор ороп алганын билдирип, бүгүнкү күндө мындай иш аракеттерге жол берилбестигин эскерткен. Ага ылайык коррупциялык иштер министрлерге чейин жетип, алардын да бети ачыларын айткан. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, Жумалык үчүн.